Канада Салимбаева учурда 95 жашта. Ал 1966-68 жылдары тактап айтканда мындан 57 жыл мурун Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин директор кызматын аркалап, окуу жайдагы алгачкы аял жетекчи катары тарыхта калган. Мугалимдикти өтө урматтаган, чыныгы профессионал мугалимдер. Ошон үчүн мына сизди эстеп, биз дайыма мен сөзүмдө сизди дайыма кошом. Бүгүн ошомпунун ректору Бекмырза Зууев жана профсоюз комитетинин төрагасы Кубанычбек Жулкычы уулу Канада Кадыровнадан кабар алып, атайын үйүнө барып жолугушту. Анда ректор Канада Салимбаевага агартуу министри Доктургүл Кендирбаеванын атынан кыргыз билим берүүсүнө 100 жыл юбилейлик күмүш медалын тапшырды. Ошондой эле ректор ошомпу жамаатынын атынан ыраазычылык билдирип, университеттин 100 жылдыгына арналган мааракелик китепти, майрамдык белектерди, статуэтка жана акчалай сыйлыктарды ыйгарды. Министр атайын сизге мындай күмүш медал менен сизди награждать этти. Ой, рахмат. Мына медалдын ичинде мына жазылган күмүш менен капталган. Ой, рахмат. Мындан жарым кылым мурун окуу жайды жетектеп, эмгегин билим берүүгө арнаган Канада Салимбаева бул сыйлыкты чоң кубаныч менен кабыл алып, өз сөзүндө атайын көңүл бөлүп, сыйлык тапшырып отурган министрликке жана окуу жай жетекчилигине терең ыраазычылыгын билдирди. Здравствуйте, доктор Гуль Шаршеевна. Большое спасибо, что уделили мне. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. И будь всегда такой внимательной, чуткой, отзывчивой и доброй женщиной. Благодарю за внимание. Долгих лет вам жизни. Если бы не мама, я бы не была Канада Кадыровна. Я бумажный. Потому что орыстарды içinde katta buldum. Dadamı kulakları koçup кеткенімді, да? Глухом сельское месте поселок был такой, садсовхоз. Жолугушуу чай үстүндөгү жылуу маек жана ошол доордун тарыхый эскерүүлөрү менен коштолду. Ардагер агартуучу бул жолугушууга өзгөчө кубанып, ак батасын берип узатты. Мадат берсин, сизге күч-кубат берсин, сиздин колуңузга ата-энеңизден узак умур берсин. Учурда Канада Салимбаева Ош шаарындагы Араван районунда бактылуу карылыктын доорун сүрүп келет. Ал 4 кыздын мээримдүү энеси, неберелерине сыймыктуу чоң эне. Кыздары жана неберелери да түрдүү кесиптерди аркалап, илим жактап, агартуу тармагына салым кошуп, мыкты интеллигенциялык үй-бүлөнүн үлгүсүн көрсөтүп келишет. Айрыкча небереси Кочубаева Шайыр Махмудовна АКШнын Гарвард университетинде проректорлук кызматты аркалап, эл аралык деңгээлдеги ийгилиги менен сыймык жаратып келет.